Саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Береке толгон күз айынын күндөрүндө кайрадан сиздерге саламын айткан Достук радиосу, андагы Ырдайлы достор Ырдайлы программасы. Микрофондо Бактыгүл Тыналиева. Саламатсыздарбы. Бүгүн программабыздын кадырлуу коногу Жомарт Алмазбеков, жаш таланттуу ырчы мырзаны конокко чакырып алдык. Ошол программанын алкагында дал ошол мырзанын талантына сиздер менен биргеликте күбө болобуз. Саламатсызбы, Жомарт? Саламатчылык. Жакшы келип алдыңыз, Рахмат, жакшы келип алдык. Эми биздин угармандарыбызга сиздин талантыңыз тартуулаганга чейин өзүңүз тууралуу да кызык болуш керек сөзсүз түрдө. Алгач өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берип койсоңуз. Мен өзүм негизи Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда төрөлүп өскөм. 9-класска чейин. 9-классыман кийин Бишкекте келип башка эле тармакта, чыгармачылык жагында эмес, энергетика жагында окуп бүтүргөнбүз. Анан кийин жүрөктөгү нерсе по-любому кое бербейт экен, жанагы. Негизи музыкага жакын болчумун өзүм кичинекей кезимден баштап эле. Андан кийин ошо музыкага аралашып баштадым, инструмент үйрөнүп баштадым, гитарада. Анча-мынча ырдап баштадым. Ошону менен келип эң биринчи Туңгуч театрында биринчи жанагы Жамал Сейдахматова эжекенин алдында биринчи студиясында 2 жыл ошол жакта эжекенин жанында жүрүп ошол жактан толук чыгармачылык жолуна ошол жактан аралашып баштадым да. Андан кийин дагы актерский жагын кичине улантайын деп Кыргыз драма театрына тапшырып ошол жакта окудум. Азыркы учурда дагы да окуп атам. Бибисара атындагы Бешеналиевада азыр 2-нчи курстамын. Музыкальный жагында азыр Кудайым буйрса дагы улантайын деген ниеттерим бар. Мен эми кечирээк баштап алдым негизинде, ошо өзүм деле азыр билип турам да, ошо кичине 1-2 жыл уктап калганыбыз. Анткени ошо башка тармакка биринчи аралашып алып, андан кийин бирок ал жумуш менен деле иштеген жокмун, сразу эле чыгармачылык жагына кирип кеттим азыр. Азыркы учурда кафелерде ырдап жүрөм негизинде. Сиздерге биринчи жолу конокко келип атам, биринчи жолу радиого келип атам. Демек тышоо кесип турбайбы бүгүн? Ошол жан дүйнөңүздү кытыгылаган, сиздин жан дүйнөңүзгө тынчтык бербеген десек болчудай окшойт. Пласка кутусу менен эме кылган. 3 эле канал тартат ал убакта бизде. Арно концерт берилет. Ошол маалдарда ырдалган ырларды эми кайта албайсың ал ырдычы. Бир укканда эле сразу жаттап алчумун кичинекей кезимде. Ырдап жүрдүм, мектепте ырдап жүрдүм. Анан кийин бияка келгенде дагы бул энергетика жагында окуп атканда ошол жакта өзүбүздүн чакан оркестр эме бар болчу, хор. Ошол жакта катышып ал жактан ырдадым. Анан кийин уже мен өзүм чын эле ырдасам болот экенин кийин эле билдим. Анткени актерскийде окуп жүргөндө эл ырчысы деген бир эме бар экен, конкурс долбоор. Ошого катышайын деп келип ошого катыштым. Башында келсем очередь жок экен мага. Ошол күнгөчө аябай бала көп экен, кишилер, катышуучулар аябай көп экен. Ал күн эмес, эртесин күнү келсем уже ошол мен 240 канчанчы мен уже эмем келип калыптыр. Бирок жазылып кеткем да. Ошо меники келип калыптыр, күтүп ырдап кеткем. Анан чалабыз деген, анан мага чалышты, ушундай өттүңүз, дагы бир тандоо болот, ошол жакка келип бергиле сразу эле. Анан келип ал жактан ырдаганда эле сразу айтты. Финалдан көрөбүз, Кудай буйрса, ошого даярдангыла деди. Анан финалга 22 бала чыктыр. Анан Кыргыз драма театрында өттү. Ошол жактан барып катышып, негизин айтканда, баягы жюрилерге баягы белгилүү болбош үчүн азыркы учурда мындай эме болуп атат го. Жюрилер тартып коет, анан бүтүп коет дегендечи. Анан кагаз ыргытып, жанагы кыргызча кагаз ыргытып алышат го. Ошондой кылышты. Мен баарына эле макул болдум, анткени көпчүлүккө баш ийсиң да. Мен кагаз алсам 21-чи экен да. Ошондо перед последний да, эң акыркы ошондой. Макул деп күтүп отурдум. Мен деле маанайым кичине эме болот да ал жактан. Кичине эртеээк чыксам болмок элге деп кичине. Мен да колдоп келген кишилер бар болчу ал жерде. Анан эң жакшы балл 10 деген балл болчу да. Көтөрүлүп атат 8, 7, 10, ар кандай болду. Ыр тандоодо
бирок өзүм эле тандадым ошол жерден. Мен бир жакка барып студияга барып аранжировка жаздыргандар жаздырып калышты жетишип. Мен жаздыра алган жокмун. Анткени өзүмдө да шартым туура эмес келип калды. Интернеттен минусовка алдым. Муслим Магомаев деген ырчы бар. Билсеңиздер керек. Ошонун Синяя вечность деген ыры бар. Ошону тандап, ошону ырдап. Мен өзүм деле билген эмесмин анан мынча болот экенин. Бирок ошондо аягында чыктым, ырдадым. Баарына жактым окшойт. Келип эле кайра уже кирип баратканда уктум. Балдар көтөрүлдү. 10. Оп, мага ошол аябай болду. Баары тең мени карап калышты. Анда ушул жерден маекти анда бир жакшы ооба кызыгына жетип маекти токтотпойбуз, азыр улантабыз. Дал ошол кызыктан баштап улантабыз. Анда сөзүбүз кур болбош үчүн жакшы бир музыкалык чыгарма. Балким дал ошол чыгарманы аткарып бересиз. Мен аткарып берейин кыргызча азыркы. Жакшы болот, ооба. Сөз болгону Рыспай Абдыкадыров биздин буга чейин калтырып кеткен жакшы ырлары бар. Ошол ырларынан бир куплет болобу? Же толук эле ырдап коңуз эми. Ошончо жакшы ырдап турандан бир куплет болгондо болбой калат. Рахмат. Элесиңди карап турсам сүрөттө, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Жүрөгүмдө сүйүү турса чыдатпай, жүзүң жарык балбылдаган чырактай. Суктандырдың, сусаттырдың кайрадан. Эзелтеден бирге жүргөн унактай. Сансыз жылдар бизди гана карашып, сени менден, мени сенден талашып, ойноп күлдүк, көпкө жүрдүк жаркыным. Келечекте аппак болуп таң атты, бирок мезгил өткөн сайын арыла. Тетир карап улугасың аруба, азап тартып арман күчөп жүрөмүн. Жүрөгүмдү үмүт менен дарылап, азап тартып арман күчөп жүрөмүн. Жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Рахмат. Үнүм кысылып, Баракелди. Сүрөнүп атамбы, тердеп да кеттим сиз айткан. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген ушул да. Мыкты чыгарма болду, мыкты аткаруу, үнүңүзгө береке. Рахмат. Чындыгында эле жакшы аткаруу болду. Жанагы кызыктуу маекти улантсак, ошондо жакшы деген бааларды алдыңыз. Андан кийинки кадамдар кандай болду?
ошол жердеги учурдагы нерсечи андан кийинки маселен сиз ошол жерден өзүңүзгө бир дух алдыңыз да, анан ошол жерден ырдасам болот экенин түшүндүм да. Ошол элдин колдоосу, ошол жюрилердин мага берген баасы, анан ошол жерден кичинемдай адам өзүнө ишеним пайда болот экен да. Ошондон баштап улантып баштадым, ырдап баштадым, вокалдарга барып баштадым. Бир сөз менен айтканда, ырчылыкка кичине жакындап эме кылып баштадым да, ырдап баштадым. Бул деле Кудайдан берилген чоң белек болсо керек сиз үчүн. Анткени талант болмоюнча чындыгында ошол биз аркалап жаткан өнөрдүн даамына чыкпайт эмеспи. Бизде айтылат 99% эмгек болсо, 1% талант болсо деле иш алдыга жүрө берет депчи. Буга кандай карайсыз ушул сөзгө? Туура. 1% талант болсо, 99% аракет болуш керек. Баардык нерсеге эмне жумуш кылып атсаң деле баягы аракет кылсаң берекет деген кыргызда жакшы сөз бар го. Анан андыктан биз дагы азыркы учурда аракет кылып атабыз. Ошол кичинекей талантыбызды өстүрөйлү, дагы үйрөнөйлү, дагы билбей турган нерселерди дагы билели, жакшылап сабак алайлы деген. Ошон үчүн айтып атпайм, окуп келатам. Азыр жашым 26-га келип калды. Дагы деле окуп атам. Дагы деле көбүрөөк дагы үйрөнүүнүн үстүндөмүн. Азыр Кудайым буйрса, биз дагы эл алдына жакшы чыгармаларды, элдин жүрөгүнөн тапкан жакшы ырларды элге тартуулаганга аракет кылабыз. Азаматсыз чындыгында эл ичи өнөр кенчи деп коет, элден чыккан негизи эле кыргыз эли өзгөчө талантка бай келет эмеспизби? Анан сиз кандай ойлойсуз? Биздин кыргыз музыкасында же болбосо кыргыз сахнасында кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Маселен, сөздү бышыктап айта турган болсом, азыр жаштардын көпчүлүгү дал ошол улуу муундардын ырларын, бизге калтырып кеткен улуу муундардын жүрөккө сиңип, жүрөктө калып калган ырларын азыр жаңычалап деле аткарып жүрүшпөйбү? Бирок азыр ошол сахнада же болбосо чыгармачылыкта дагы кандай бир өзгөчөлүктөрдү сиздин көз карашыңызда мындай болсо деп кандай өзгөчөлүктөрдү айтат элеңиз? Мен ойлойм, жаңы боёкту кантип кошсо болот негизи кыргыз сахнасына? Дагы башка азыркы жаштардын эсебинен жаңы боёк дейличи. Мен сиздин сурооңузга түз эле жооп бергим келип атат, бирок азыр мындай болуп атат да. Эски ырларды жаңыртып ырдап атышат, кээ бирөө жеткизе албагандар болуп атат. Жеткизгендер уже көрүнүп эле калып атат сразу эле. Ошол ырды жеткире аткаргандар элдин кабыл алып атат сразу эле. Жакшы кол чабуулар менен ал бала популярный болуп кетип атат сразу эле. Азыр бизде 1-2 ыр менен эле бул биздин 5 миллион 6 миллион элге популярный болуп, таанымал болуп кетип атышат да. Анан бизде негизи мен ойлойм, жеке эле Кыргызстандын ичинде